Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кыргыз тили сабагынан сабактарыбызды улантабыз. 4-чейрек 7-класс. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 17-чи сабак. Урматтуу окуучулар, урматтуу мугалимдер, эгерде сиздер биздин баракчада алгачкы жолу болуп жаткан болсоңуздар, анда дал ушул видеонун алдына комментарий калтырып, биздин баракчага катталып кетүүнү унутпаңыздар. Кымбаттуу окуучулар, биз жогорудагы сабактарыбызда байламталар, алардын түрлөрү жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда дал ошол темабызды жыйынтыктайбыз. Тагыраак айтканда, байламталардын тыныш белгилери жөнүндө сүйлөшөбүз. Жана, менен, да байламталары бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырганда үтүр белгиси коюлбайт. Себеби булардын араларында эч кандай тыным болбойт. Мисалы, Султанмурат менен Анатай азыр келишет. Бул сүйлөм түзүлүшү боюнча жөнөкөй сүйлөм. Сүйлөмдүн ичинде бир өңчөй мүчөлөр бар. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү дегени биз адатта бир сүйлөм тизмегинде келип, бирдей суроолорго жооп берет. Мисалы, ким Султанмурат, ким Анатай? Экөөсү тең ким деген суроого жооп берип, сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү болду. Дал ушул сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн менен деген байламта бири-бирине байлап турат. Экинчи сүйлөм. Арзыкан Камчыбектин жубайы жана ишенгени. Эмнеси жубайы, эмнеси ишенгени. Эки сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөсүн жана байламтасы байлап турат. Нургазыны коруктагылар тегеректешти да калышты. Эмне кылышты? Калышты, эмне кылышты? Тегеректешти. Демек, эрежени дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Жана менен да байламталар бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырганда үтүр белгиси коюлбайт. Себеби булардын араларында эч кандай тыным болбойт. Кийинки мисал. Кээ бир байламталар сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырса, бирок алар кийинки сүйлөмгө таандык болуп айтылса, ал байламталардан мурда үтүр коюлат. Маани беребиз. Балам, сен март болосуңбу же сараң болосуңбу? Бул сүйлөм Жараланган жүрөк аттуу чыгармадан алынган, Бектурган Карыянын Өмүрбек айтып жаткан сөзү. Сүйлөмдү бир канча бөлүктөргө бөлөбүз. Балам, сен март болосуңбу же сараң болосуңбу? Же деген байламта бул учурда сүйлөмдүн акыркы бөлүгүнө тиешелүү экендигин көрүп турасыздар. Демек, өзүнөн мурда үтүр белгиси коюлат. Себеби же деген байламта андан кийинки сүйлөмгө тиешелүү. Балам, сен март болосуңбу же сараң болосуңбу дебейбиз. Балам, сен март болосуңбу же сараң болосуңбу? Же деген байламта сараң болосуңбу деген сөз айкашына тиешелүү болгондугу үчүн аны менен бир бүтүндүк катары каралат дагы өзүнөн алдын өтүр белгиси коюлат. Бектурган айылга азыр эле жетебиз деген, бирок анын ою оңунан келген жок. Улантабыз. Эгерде же байламтасы бир өңчөй мүчөлөрдү бир ирет байланыштырса, анда үтүр коюлбайт. Караңыздар. Жумушка балдар же кыздар барышат. Бул ишти Акыл же Айбек аткарганы турус болот. Же байламтасы сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн байланыштырып жатат. Бул жерде эч кандай тыным жок, андыктан үтүргө дагы зарылчылык жок. Улантабыз. Да, дагы, дале байламталары бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырып, бир нече ирет кайталанып айтылса, эң акыркысынан башкаларына үтүр белгиси коюлат. Караңыздар. Ал мага экинчи жолукканда турмуштагы кыянаттарга да, каргашаларга да, турмушка да таарынды. Сүйлөм түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм. Да деген байламта кездешип атат. Ал мага экинчи жолукканда турмуштагы кыянаттарга да, каргышаларга да, турмушка да таарынды. Бул учурда караңыздар, эң акыркы сүйлөмдүн бөлүгүндө келген да байламтасынан кийин эч кандай тыныш белги коюлбайт. Калган да деген байламталар сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн байланыштырып жатат. Жылабыз. Да байламтасы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырса, үтүр байламтадан кийин коюлат. Себеби да байламтасы мурунку сүйлөмгө таандык болуп саналат. Караңыздар. Жашоодо эмне жумуш аткарсаң да, ар бир ишти кылдат аткарып эске алып жаша.
Да байламтасы татаал сүйлөмдүн тутумундагы эки жөнөкөй сүйлөмдү бири-бирине байлап турган болсо, анда да байламтасынан кийин үтүр коюлат. Себеби да байламтасы өзүнөн мурунку сүйлөмдүн бөлүгүнө тиешелүү. Жашоодо эмне жумуш аткарсаң да, ар бир ишти кылдат аткарууну эске алып жаша. Бул боюнча түшүндүңүздөр деп ойлойм. Анда кийинки маалымат. Ары, нары деген тактооч байламталык милдет аткарып, бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырса, биринчисинен башкалары үтүр менен ажыратылат. Караңыздар. Айсулуунун айткан пикирлери ары кызыктуу, ары уккулуктуу, ары образдуу угулду. Бул жерде ары деген тактооч байламта тактоочтук милдет аткарып, бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырды. Айсулуунун айткан пикирлери ары кызыктуу. Кандай? Ары кызыктуу. Кандай? Ары уккулуктуу. Кандай? Ары образдуу. Эң аягындагы байламтадан мурун үтүр коюлат. Ал эми эң аягындагы байламтадан кийин эч кандай тыныш белгинин кереги жок. Жана деген байламта татаал сүйлөмдүн тутумунда айтылса, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырат да өзүнөн мурун үтүр коюлат. Караңыздар. Ажар коркту, жана ыйлап жиберди. Бул жерде жана деген байламта татаал сүйлөмдүн тутумунда айтылды, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырды. Урматтуу окуучулар, жогорудагы мисал менен бул мисалды аралаштырбаңыз. Ажар жана айчүрөк экөө бир тууган десек, жана деген байламтанын алдына да артына да эч кандай тыныш белгинин кереги жок. Ал эми бул жерде жана деген байламта татаал сүйлөмдүн тутумунда келип жаткандыгын көрүп жатасыздар. Ажар коркту, жана ыйлап жиберди. Мына ошондуктан дагы жана деген байламтадан алдын үтүр белгиси коюлат. Ушул нерсеге маани бериңиздер. Бирок, себеби, анткени, ошондуктан, ошенткени менен, ошентсе да, ошондой болсо да, ошондой болгону менен, анткени менен жана башка ушул сыяктуу байламталар аркылуу байланышкан татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдүн аягына чекит коюлат да жогорку байламталар баш тамга менен жазылат. Өзүнөн мурда үтүр белгиси коюлбайт. Караңыздар. Мамлекет балдарды билимге жетилсин деп жатат. Ошондуктан балдарды окутушубуз керек. Өзүңүздөр күбө болгондой, татаал сүйлөм деп кабыл алабыз. Бул эки сүйлөмдү бириктирип деп жатат. Биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөмдү ошондуктан деген байламта бири-бирине байлап жатат. Мындан чыкты. Бирок, себеби, анткени, ошондуктан, ошенткени менен, ошентсе да, ошондой болсо да, ошондой болгону менен, анткени менен жана башка бир канча байламталар ушул сыяктуу аркылуу байланышкан татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Ал эми кийинки байламта чоң тамга менен жазылат. Эч кандай үтүр коюлбайт. Үтүр коюлуп, ошондуктан деп кетсеңиз, бул ката болуп эстелет. Мамлекет балдарды билимге жетилсин деп жатат, чекит коебуз. Ошондуктан чоң тамга менен жазабыз. Ошондуктан балдарды окутушубуз керек. Кеттик. Урматтуу окуучулар, эгерде сиздерге бүгүнкү темабыз түшүнүктүү болгон болсо, аны туура кабыл алып, түшүнө алган болсоңуз, анда төмөндөгүдөй үй ишин беребиз. Каалаган журналдан бир макаланын текстин алабыз. Макаланын ичинен кездешкен байламталарды, алардын тыныш белгилерин байкоого алабыз. Арасынан 5 сүйлөмдү көчүрүп жазып, алардагы байламталардын тыныш белгисине түшүндүрмө беребиз. Эмне үчүн андан кийин үтүр коюлуп калды? Эмне үчүн бул байламтанын эки тарабында тең тыныш белгилери жок? Мына ушулар тууралуу 5 сүйлөмгө өзүңүздөр жогорудагы биз айткан маалыматтар боюнча түшүндүрмө жазасыздар. Сиздер менен мен Илгизбек Шамырзаев болдум. Кайрадан кийинки сабактарыбыздан жолукканча сак саламат калыңыздар. Тапшырмаларды WhatsApp аркылуу кыргыз тили жана адабияты мугалимиңиздерге жибериңиздер.